Талас облысынан келген муниципалитеттерде Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Замирбек Сыдыков райондо жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында аткарылып жаткан иштер менен кенен тааныштырып, семинар кеңеш менен ишине ийгиликтерди каалады. Сыртты көрмөйүнчө, опут алмашмайынча биздин мамлекеттик потенциал бири-бирине теңелбейт да эч качан. Анан өзгөчө маани берип, ушул долбоорду ишке ашырып аткан Швейцария өнүктүрүү кызматташтык эл аралык уюмуна, элчилигине, саясий институт долбооруна, анан кийин ушу Союз МСУга чоң ыраазычылык билгизебиз. Себеби опут алмашуу менен бул айыл өкмөт башчылары бири-бири менен иш тажрыйбасы күчөйт да. Ошондо гана биздин бири-бирибизге болгон деңгээлибиз анан теңелет. Алгач Аксы районундагы айыл өкмөттөрдө жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу максатында ишке ашкан мыкты долбоорлор тууралуу презентациялар көрсөтүлдү. Талас областынан келген айыл өкмөт башчылары менен ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор тууралуу суроо жооптор иретинде эркин форматта пикир алышуу болду. Долбоордун алкагында Аксы районундагы Ак жол, Жаңы жол, Кызыл Тоо жана Авлетим айыл өкмөттөрү биргелешип иштеп жатышат. Ички жолдорду тейлөө кызматын жакшыртуу үчүн долбоор аркылуу 5 миллион сом грант утуп алышкан. Мына бүгүнкү күнү долбоор мына ошол кызматтарды кантип жакшыртыш керек, анын жеткиликтүүлүгүн кантип камсыз кылыш керек, анын туруктуулугун кантип камсыз кылат, тарифтерди кантип иштеп чыгат, прейскуранттарды кантип иштеп чыгат. Мына ушулар боюнча методика иштеп чыгып, ушул методиканы Кыргыз Республикасынын дагы башка айыл өкмөттөрүнө жайылтуу максатында мына Кыргызстандын Талас облусунун жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилерин, айыл өкмөт башчыларын мына ошол Аксы районуна алып келип, бүгүнкү күнү мына ошо опут алмашуу окутуу семинары болуп атат. Аталган долбоордон грант утуп алган 4 айыл өкмөттөрү алынган техникалык каражаттарды иштетүүнүн тарификациясын иштеп чыгуунун жолдорунда үйрөтүштү. Бул багыттагы иштер Таластан келген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн да кызыктырып, иш тажрыйбалары тууралуу айтышып, тажрыйба алмашты. Бул жердеги окулуп аткан иш-чаранын бардыгы мен үчүн абдан кызыктуу. Жана келечекте ушул ишти мындан ары дагы кандай кырдаалда болбосун кантип алып кетиш керекти дагы үйрөнүп кетебиз буйруса. Сөзсүз ар бир айыл өкмөт башчысы өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барат, аткарат. Бирок сыртка чыгып ногул ар бир аткарылган иштерди да бөлөк бир айыл өкмөттөр менен өзүбүздүн миң укканча бир көргөн деген эмеспи? Ушу бир көзүбүз менен көрүп кеткенибиз бул биз үчүн да өтө сыймык. Мына Аксыда азыр жакшы биздин өнөктөштөрүбүз бар. Швейцария өкмөтү каржылаган жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу долбоору бар. Аны аткаруучулар Өнүктүрүү саясат институту, анан Хелветас уюму. Мына ошол Швейцария өкмөтү каржылаган долбоордо 4-5 айыл өкмөтү биригип муниципалитеттер аралык кызматташууну боюнча азыр жакшы тажрыйбалары бар да. Мына ошону Талас областына көрсөтүп, мына ошону ал жакта да уюштурсак деген оюбуз бар. Талас областынан келген катышуучулар Аксы районундагы аталган долбоордун алкагында иштеп жатышкан айыл аймактарда болуп, долбоор аркылуу ишке ашкан айыл өкмөттөрдөгү бирдиктүү терезелерге да көз салышты. Учурда жашоочуларга керектүү тактамаларды, документтерди берүү кызматы бир жерден туруктуу жана сапаттуу көрсөтүлүп жатат. Санарип аймак инфодокус менен иштөө жумуштары жакшырып, калкка кызмат көрсөтүүлөр өз убагында аткарылууда. Мындай иштер Талас облусунда да жакшы колго коюлган. 2 күндөн бери абдан кызыктуу нерселерди көрүп атабыз. Биз буга чейин мындай тажрыйба алмашуу боло эле абдан кызыктуу жана биз үчүн жемиштүү болуп атабыз десек жаңылбайбыз. Себеби дегенде Таласка барганда кандай кылып жасасак болот, ушулардын өз баягы миң уккандан бир көргөн жакшы дегендей, баягы өз көзүбүз менен көрүп бизге баягы жакшы бир примерлерди өзүбүзгө тажрыйбаларды топтоп атабыз. Тажрыйба алмашуу жакшы иштерди жалпы эле республиканын аймагына жайылтуу жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн ишин алга жылдыруу менен бирге эле өнүгүүгө карай багыт алууга негиз боло алышат дешет кеңеш менен катышуучулары. Ильяс Турдубай уулу, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамметалиев, Аксы району.